Абсамат агабыздын накта таза еттеринен алып бүгүн шорпо салалы туугандар. Бишкектебиз. Эң таза, жакшы, жумшак еттерди кайсы жерден алыш керек? Албетте, накта еттен алыш керек. Абсамат агабыз азыр дүкөнүнө келдик. Негизи дүкөнүн жакында эле ачкан экен. Магистралдын боюнда, жогору Южный магистрал менен бака кесилишкен жерде. Азиянын жанында эле накта ет деп жазылып турат. Азыр чыгып дарегин дагы көрсөтүп берем. Мына ушул еттер. Абсамат ага. Өзү дүкөндү канча болду ачканыңызга? 1,5 айдын жүзү болду. 1,5 ай. Жеткирип берүү кызматтары барбы? Жеткирип берүү кызматтары каралган. Ар бир пакетибизде ушундай мына 5 килограммдык, 10 килограммдык болуп бөлүнөт. 15 килограммдыгыбыз калбай калыптыр азыр. 15 килограммдыгыбыз да бар. Бишкек шаар ичине жеткизип берүү каралган ал жагы. Жеткирүү минимум канча килограммдан жогору болот? 5 килограммдан жогору. 5 килограммдан жогору каралган. Мына бул азыр пакетте турган эттер кандай малдын эти? Мына жаш 2 жаш кунажындын эти. Мына например бул жерде биз бөлүп келгенде жамбаш монда ичке жакшы бөлөбүз. Ошондо ушундан мына кээ бирөөнө 2ден жамбаш, кээ бирөөнө 1ден жамбаш, сан эт, кол эт, бирден кабырга, бирден төшөт. Ар бир бөлүгүнөн бирден түшөт. Ар бир пакетке. Ооба, ар бир пакетке. Демек 5 килограмм болсо деле, 7, 10, 15 килограмм болсо деле ассортимент кылып ар жеринен салып бересиз. Ооба, ар бир жеринен болот. Жакшы экен. Мага караңыздар, бул бүгүн союлду да? Бүгүнкү эттер бардыгы. Кунажындын этиби? Эртең жаш кунажын, 2 жаш кунажын эти. Кунажынды өзүбүз болсо каракол, ат башы, кошкор, токмок ушул жактардан алып неме кылабыз? Алып келип сойдурабыз. Ар бир союлган немебизге ветеринардык көзөмөлдөн өтөт. Справка берилет. Бир эмес 2 жолу өтөт. Ар бир убойнуда союлат да. Убойнуда союлат мына. 3 күндүк срок менен союлат. Ушунун баардыгы каралып турат. Ар бир күнү келип ушул жерге жыйнап турабыз. Справкалары менен демек. Анан бизде тай эти дагы бар, жумшак. Жаш тай эти 1,5-2 жаштык. Анан жаш кунажын эттери гана элге сунуштай алабыз. Карыган же болсо арык же оорулуу андай малдын этин биз элге сунуштабайбыз. Демек жаш кунажы жана тайлардын эттери. Ооба, бул жерде анан ким коноктосо, ким той берсе дегендей устукандап беребиз. Канча эл канча устукан сураган болсо же канча бизге керек деген болсо, ошол мисалы жамбаш керек болуп калат, жириктер керек болуп калат, уча керек болуп калат. Ал жактарын бүт өзүбүз кардарыбызга тейлеп беребиз. Тейлеп бересиз. Жакшы экен. Анан эмечи тиги кафелерге стейктерчи? Басат. Ал жагын унутуп калыптырмын. Бүгүн стейкибиз калбай калды. Бизде кааласаңыздар ушул кунажын этинин омурткасынан стейктен жука кесилип, без маринованный, мариновать этилбегени и мариновать этилгени да бар. Кааласаңыздар мариновать этилгенин аласыздар, тогочу кетип барат эле, мындай по пути деп коебузбу, ошондой. Аласыздар, барып сразу бышырып жей бересиздер. Өтө даамдуу. Демек стейктерди да даярдалат. Даярдалат. Фарш кылып бере алат? Фарш азырынча буюрса болот, жакында болот. Жакшы. Жерден жакына жаңы эле ачыптыр мына. Таза экен. Холодильниктери да, морозильниктери, мебелдери да бардыгы жаңы экен. Көрүп алдыңыздар. Мен Instagram аккаунтуна катталууга чакырам. Instagram аккаунтуна кирип карай турган болсок, аккаунтта видеолор тартып, мына Абсамат мырза өзү дагы чыгып баштаптыр иншалла. Жаңы баштадык. Өткөндө Дамке да келип кеткен ушул жерге. Ооба. Кезектешип келип атабыз. Мен дагы бүгүн эт алып кетейин деп атайын ушул жерге келдим. Бул агабыз менен байланышып турдук. Накта эт. Дарегин түшүндүрүп коелу. Ооба, келиңиздер, алыңыздар. Дареги мындай туугандар. Дареги эми Южный магистрал Бишкек шаары. Жогорку район болуп калат. Бул жагы мына Гарден деген мейманкана баня бар бул жерде, ошого жакын. Анан жолдун аркы бетинде карагыла. Мега Сити деген косметика магазин бар. Мыламойши. Бул жакта Южный магистрал менен бака кесилишет да. Жанында эле мага бул жерде Азия гипермаркети. Азиянын жанында мага гүл саткан жер, анын жанында мына жашыл болуп жазылып турат накта эт. Абсамат мырзанын эти да. Келе бересиздер туугандар. Келиңиздер, алыңыздар. Бүгүн шорпо салалычы бирем, Шорпо салып, эртең буурдак жерип, Таза жеринен тартың, Кудай буйрса. Туугандар, ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Келиңиздер. Тартың.